Мен ошол жана биз суу боюнча да инвентаризация маселесин караштырбадыкпы, ошол мүлк боюнча да, мүлктөрүбүз боюнча да инвентаризация маселеси көтөрүлдү беле? Фонд госимущества, силер вы закончили инвентаризацию по стране, по столице, например? Бишкек шаары боюнча, жалпы тиги Чүй району, Чүй области боюнча, райондор боюнча, Кыргызстан боюнча жасалды беле? Инвентаризация полный мүлкүбүз боюнча. Эльвира Жаргалбековна, бул Микрофон жакыныраак калсаңыз. инвентаризация боюнча. Сиз ким болосуз кечиресиз? Мен Максат Жоробеков, башкармалыктын начальниги. Отдел, да? Ага. Инвентаризация боюнча бизде Жогорку Кеңештин токтомунун негизинде жумуштар жүргүзүлгөн. Канчанчы жылы токтом чыкты эле? 2017 жылкы. Анан ошондо деген 8 жылдан бери инвентаризация жасап бүтө албай атасыңарбы? Инвентаризация жасалган болгон, ал жыл сайын актуализация болот. Ошол бардык мамлекеттик органдар, бардык мамлекеттик мекемелер бизде жанагы Маи Серги деген атайын система бар. Ошол системага жыл сайын өздөрүнүн балансындагы турган бардык мүлктөрдү. Максат мырза, за город Бишкек ким жооп берет? За город Бишкек эгерде ал мамлекеттин менчигинде болсо, бизге келип түшөт маалымат. Эгерде муниципалдык менчик болсо, анда мэрияга караштуу. Мамлекеттин менчиги болсо, анда сиздерге кирет, Бишкек боюнча ушул арендага берилген мүлктөрдүн, жеке жактарга берилген же башка бир организацияга берилген мүлктөрдүн тизмесин кимден алсак болот? Бизде атайын башкармалык бар, аренда боюнча. Ким жетектейт ал башкармалыкты? Биздин мамлекеттик агенттиктин ичинде эле структуралык подразделение болуп. Подразделение аталышы кандай? Аренда мамилелери боюнча башкармалык. Аренда мамилелери боюнча башкармалык. Бишкектеги мүлк боюнча ошол адамдар жооп берет, Ооба, эгер мамлекеттик менчикте болсо, ошолор. Ушу суранат элем да, ошол адамдарга же менин телефон берип, же тиги сиздер ошол адамдардын телефондорун берип, Бишкек шаарындагы ошол мүлк боюнча маалымат берип койгулачы. Мына 67-мектепте мындай чак эле орто Бишкек шаарынын центринде бүгүн прокуратура маалымат берди, ГКМБ менен иш козголуптур, ал тиги биринчи ташты кайрып беребиз деп атышат да, буюрса балдарга. Ошол маалымат, массалык маалымат каражаттарында ошол сөз чыккандан кийин мага абдан көп жарандар кайрылып атат. Биздин мамлекетибизге тиешелүү мүлктүн социалдык көп объектилерди эч кимге ошактан кайрыбаган учурлар да көп болуп атат. Ушул боюнча тизмелерибиз бар, кимге кайрылабыз деп сурап атышат да. Ошондуктан мен жетекчилерин сурайт элем да, ким ушул департаментти жетектейт, мага тизмесин бергилечи, кайсы жерде деп. Кимден алсам болот? Макул, мен азыр жыйындан кийин сизге. Да, жыйындан кийин анда мага келип койсоңуз, рахмат.